Экинчи бөлүм. 2 күндөн кийин Галилеядагы Каана шаарында үйлөнүү тою болду. Исанын энеси ошол жерде болчу. Иса да шакирттери менен бирге тойго чакырылды. Шарап жетпей калганда энеси Исага шараптары түгөнүп калыптыр деди. Иса ага: "Сен экөөбүздүн ишибиз эмне, аял? Менин убагым али келе элек" деди. Энеси кулдарга: "Ал силерге эмнени айтса, ошону кылгыла" деди. Ошол жерде жүйүттөрдүн тазалануу расмисин аткарууга арналган 2-3 ченем суу баткан 6 таш идиш турган эле. Иса кулдарга: "Идиштерге суу толтургула" деди. Кулдар идиштерге мелт калт кылып суу толтурушту. Андан кийин аларга: "Эми сузуп алгыла да той башкаруучуга алып баргыла" деди. Алар алып барышты. Той башкаруучу шарапка айланган суудан татып көргөндөн кийин ал шараптын кайдан экенин билген жок. Аны суу сузуп алган кулдар гана билишчү. Күйөөнү чакырып, элдин баары адегенде шараптын жакшысын беришет. Коноктор кызып калгандан кийин начарын беришет. Сен болсо шараптын жакшысын ушул убакка чейин сактап коюптурсуң деди. Ошентип Иса Галилеядагы Каанада өзүнүн эң алгачкы кереметин жасап, өзүнүн даңкын көрсөттү. Ошондо шакирттери ага ишенип калышты. Ошондон кийин Иса энеси, инилери жана шакирттери менен Капернаумга барып, ал жерде бир нече күн болду. Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындаганда Иса Иерусалимге келип, ибадаткананын короосунда өгүз, кой, көгүчкөн саткандарды жана акча алмаштырып отургандарды көрдү. Аркандан камчы жасап алып, алардын баарын кой, өгүздөр менен кошо ибадаткананын короосунан кууп чыкты. Акча алмаштыруучулардын акчасын чачып, үстөлдөрүн көңтөрүп салды. Анан көгүчкөн саткандарга: "Буларыңарды бул жерден алып кеткиле. Атамдын үйүн базарга айландырбагыла" деди. Ошондо шакирттер ыйык жазуудагы "Сенин үйүңө болгон кызганыч мени жеп жатат" деген сөздөрдү эстешти. Жүйүттөр Исадан ушундай кылууга укугуң бар экенин кандай жышаан менен көрсөтө аласың деп сурашты. Иса аларга: "Бул ибадаткананы бузгула. Мен аны 3 күндүн ичинде кайра тургузам" деп жооп берди. Жүйүттөр буга: "Бул ибадаткана 46 жылда курулуп бүткөн. Сен аны 3 күндүн ичинде тургузуп коесуңбу" дешти. Иса болсо ибадаткана деп өзүнүн денеси жөнүндө айткан эле. Иса өлүп кайра тирилгенден кийин шакирттери анын ушул жөнүндө айтканын эстешип, ыйык жазууда жазылгандарга жана анын сөзүнө ишеништи. Көп адамдар Исанын Иерусалимде Пасах майрамында кылган кереметтерин көрүп ага ишенип калышты. Алардын баарынын кандай экендигин билгендиктен Иса өзүн аларга ишенип тапшырган жок. Адамдын жүрөгүндө эмне бар экендигин билгендиктен ал кимдир бирөөнүн адам жөнүндө күбөлөндүрүүсүнө муктаж эмес эле.